Elibиз байыды айыл жергесинде, мында 3-төн 4-төн машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесине барсаңыздар, мынакей мында шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын. Мен айылда көп жүрөм. Ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен bir жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir ири мүйүздүү малдын баасы 60 миңден 70-80 миңге чейин. Койдун баасы болсо 12 миңден 17-18 миңге чейин. Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүүчү болсо турган болсок, койго bir жылына 100 сомдон, bir койго жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, жылкыга деле 250 сом. Бог жегени бармак белек андай опурталдуу жерге. Конторуңдан чыгып, эки жагыңа көз саптырып көрчү. Байкуш жерине 10 тобойлы өңгүрөп атпайбы? Бизден тапкан жаратындын артынан. Кечен кылымдардан бери кебелбей турган тоолорда туруштук бере албай калды го Кочкорбаев. Сабак шугондордун жогорулатылган милдеттенмесине бири нары кулап, бири бери кулап.